Кыргыз тилин үйрөнөбүз. Бүгүн сабагыбыз майрамдар жөнүндө болмокчу. Bir жылда өтүүчү майрамдар. Норуз майрамы. Кана балдар? Норуз майрамы жөнүндө болмокчу. Норуз майрамы 21 мартта белгиленет. Аялдардын эл аралык майрамы. Ал 8 мартта белгиленет. Ата мекенди коргоо күнү 23 февралда белгилейбиз. Христостун туулган күнү 7 январда белгилейбиз. Космонавттар күнү. Ойлоносуңар кайсы күнү белгилейбиз. Жеңиш күнү 9 майда. Космонавттар күнү айтып коеюнбу? 12 апрель. Жеңиш күнү 9 май. Жаңы жылды качан тособуз балдар? Жаңы жыл тоошконду, азаматсыңар. Эми кезек макалдарда. Каттуу болсоң качат, жумшак болсоң эмне экен? Таманына басат экен, азаматсыңар. Бул кандай жаныбар? Бул кандай жаныбар? Өтө таң калыштуу жаныбар. Өтө таң калыштуу жаныбар. Бул эмне? Бул эмне? Бул шөкүлө, азаматсыңар балдар. Майрамдар жөнүндө кабардар болдуңар. Сабак жакса, лайк баскыла, подписка болгула. Мен кыргыз тилин үйрөнүү боюнча сабактарымды ушул социалдык баракчаларга жүктөп койдум. Кийинки сабакта жолугушканча.